Мен азыр курулушу жүрүп жаткан Ош мамлекеттик университетинин 7 кабаттуу медициналык клиникасынын жанында турам. Бул имарат жалпы 20 000 чарчы метр аянтты ээлеп 312 орунга ылайыкташкан. Клиникада төштүк аймактар үчүн сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү менен бирге келечектеги дарыгерлерди окутууга да чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын мурдагы 2,6 гектар аймагы 2022 жылы Ош мамлекеттик университетине өткөрүлүп берилген. Бул жерде азыр эл аралык талаптарга жооп берген 7 кабаттуу медициналык клиника курулууда. Жалпы аянты 20 000 чарчы метрди түзгөн имаратта 312 орундуу стационар, күндүзгү дарылоо бөлмөлөрү, операциялык блоктор, лекция залдары жана окутуу канаалары болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн курулуштун жүрүшү менен таанышып, объектти жеринен көрүп чыкты. Жетекчиликтин айтымында бул өлкөнүн тарыхында окуу жай куруп жаткан алгачкы медициналык клиника. Имараттын курулушу азырынча 40%га жакын аяктап, негизги темир бетон конструкциялар тургузулган. Кийинки этапта ички жасалгалоо жана медициналык жабдууларды орнотуу иштери башталат. Бул клиника жалпы 20 000 квадрат аянтты ээлейт. Андан сырткары ошол заманбап клиникалардан болот деп пландаштырганбыз. 7 этажда, ошол ар бир этажында тиешелүү бөлүмдөр, заманбап аппараттар дегендей. Ош мунун медициналык клиникасы 2026 жылы толук пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Университет бул ири долбоор аркылуу аймактагы саламаттык сактоо кызматын жаңы деңгээлге чыгарууну жана төштүк аймактагы элге заманбап медициналык жардам көрсөтүүнү көздөп жатат. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ош жаңылыктары.